Ысык көлдүн Ак Суу районундагы Жумагул Алышбаев атындагы орто мектептин 10 класстын окуучусу Бегимай Мукашева комузда кол ойнотуп черткенине 6 жылдай болуп калды. Учурда башка да музыкалык аспаптарды үйрөнүүдө. Өзү сыяктуу мектеп окуучулары менен биргеликте өнөр аламы республикалык балдардын маданият форумуна катышканы келген. Бизди жетектеген Мамыралиева Айганыч деген эжейибиз. Ал эжейибиз 4 аспапты ойнойт: домбура, озгомуз, чопочор, комуз. Ал эжей бизге өзү эмнени алса, бизге да ошол аспапты үйрөткөнгө аракет кылат. Жана ошондой эле мен азыркы учурда домбураны үйрөнүп атам. Дагы ошол домбураны өздөштүрсөм дейм. Уважаемые гости, дорогие дети. Устат Шакирт салттык музыка борбору тарабынан уюштурулган бул иш-чара 4 ноябрда башталып, бүгүн жыйынтыкталып отурат. Анда Ысык көл, Чүй областтарынан келген салттуу музыканын үлгүлүү мектеп ансамбльдери да чакырылган. Алар топ-топ болуп, буга чейин өздөштүргөн чыгармаларды чеберчилик менен аткарып беришти. Эскерте кетсек, Устат Шакирт салттык музыка борбору 2005-жылы түзүлгөн. Негизги максаты салттуу музыкалык байлыкты сактоо жана өрчүтүү, улуттук мурасты азыркы маданий чөйрөгө сиңирүү болуп саналат. Жетекчисинин айтымында, бир эле мектепте 300-дөн 800 окуучуга чейин улуттук аспаптарды чертүүгө үйрөнүшөт. Башкача айтканда, жалпы эстетикалык тарбия берүү жана келечектин угарманын, көрөрманын даярдоо үстүндө үзүрлүү иштеп жатышат. Бизде ушул умтул музыка сабагында сенин талантың барбы, комуз черте аласыңбы, слухуң барбы деген тандоо жок. Бардыгы бүтүндөй жапырт бир класс, мисалы 1-класс умтул музыка сабагынан комузду колго алып, шилтегенди үйрөнүп, кыргыздын ырларын үйрөнүп, бул деген кандай бир улуттук баалуулуктарды, урма аспаптарды, үйлөм аспаптарды кыргыздын аспаптары менен таанышат. Ал эми муссырак багыты боюнча сиз айтып аткан бул ошол балдардын арасынан зирек дээринде бар өнөргө кызыккан балдардан чогултуп ансамбльдарды түзүп атат. Борбор 3 багытта иш алып барып келет. Алардын бири умтул театр. Мунун алкагында 40 мектепте театр студиялары иштеп баштаган. Анда мектеп окуучуларына актерлык чеберчилик, чечендик өнөрү үйрөтүлөт. Бул иримге кызыккан балдар көп дешет уюштуруучулар. Спектакльде мыкты ойногон балдар кыздар тандалып алынып, алар форумдун алкагында Аксаткын жана Мырза Уул заманбап стилдеги лирикалык дастанын коюп беришти. Алардын аткаруусундагы бир нече күүлөрдү уктук. Алардын аткаруусундагы спектакльде мына азыр Кол Мырза менен Аксаткын, же болбосо Аксаткын менен Мырза Уул деген аталыштагы жаңы бир модерн формасын көрүп атабыз да. Бул жаңыланган. Биз буга чейин Барпалыкуловдун вариантында же башка бир чыгармачыл адамдын вариантында биз сюжеттүү дастанды угуп жүрсөк, ону менен же көркөм поэзия катары бүгүн мына жаңыланган пьеса түрүндө спектакль даяр бышкан спектакльди көрүп атабыз да. Бул менимче көрүүчүлөргө бир эстетикалык рахат тартуулайт. Чыгармачылыкка жаштарыбызды чакырганга, үндөгөнгө, чыгармачылыкка бир болгон бир сезимди койготот деп ойлойм. Маалым болгондой, Устат Шакирт салттык музыка борборунун колдоосу менен учурда өлкө боюнча 8000ден ашык окуучу музыка жана театр багыты боюнча кошумча билим алып жатышат. Рахат Жаныбекова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.